24 майдагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Маалыматка ылайык 2018-жылы эки бир тууган ортосунда мүлк талаштан улам чыр чыгып, натыйжада агасы инисине бычак менен кол салып, аны өлтүрүү аракети ишке ашпай калган. Бул факт боюнча шектүү ошол жылы мартта адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренесинин негизинде 8 жылга эркинен ажыратылып, өткөн жылы март айында Бакай Ата райондук сотунун чечими менен пробациялык көзөмөлгө чыккан. Шектүү өч алууну көздөп 23 май күнү саат 23:00 чамасында инисинин үйүнө барган. Анын үйүндө жок экенинен пайдаланып, инисинин аялын жана балдарын мыкаачылык менен өлтүргөн. 24 майга караган түнү Талас облусунун Айтматов районунун Ак Башат айылында аял жана анын 2 баласынын сөөгү табылып, шектүү кармоо учурунда жок кылынган. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Бишкекте чет элдиктер сабалган тополоңго байланыштуу маалымат берди. Абдиев милицияга жалпы 266 маалымат түшүп, массалык башаламандыкка тиешеси бар шектүүлөрдү аныктоо уланып жатканын билдирди. Азыркы күндө ушул факты боюнча 266 маалымат катталган, анын ичинен иликтөө жүргүзүлүп, 11 кылмыш иши козголду. Ал кылмыштар бейбаштык, тоноочулук, каракчылык, улуттар аралык кастыкты козутуу, массалык башаламандык боюнча тергөө жүрүп жатат. Ушул кылмыштарга байланыштуу бардык шектүүлөр аныкталып, кылмыш жоопкерчилигине тартылат, деди министрдин орун басары. Абдиев учурда 4000 милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте иштеп, чет элдиктер жайгашкан жайлар кайтарууга алынганын кошумчалады. Буга чейин ички иштер министри 13 майга караган түнү Кыргызстан менен Египеттин жарандарынын мушташы жана ушул мушташ тартылган видеодон кийин 18 майга караган түнү болгон башаламандыкта 49 киши жабыркаганын билдирген. 13 киши кылмышка шектүү катары аныкталган. Алардын ичинен 4-өө Египеттин, калган 7 адам Кыргызстандын жарандары. 18 майга караган түнү Бишкек менен Чүйдө жалпы 7 жайга кол салуу болгон. Анын ичинен адамдар Бишкекте чет элдик студенттер жашаган 6 жатаканага жана мейманканага кирип башаламандык кылып, чет өлкөлүктөрдү уруп сабаган. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Тарманкул уулу 24 майдагы Жогорку кеңештин ишеним фракциясынын жыйынында билдирди. Көпчүлүк жарандарыбыз Орусияда жүрөт. 411.226, Казакстанда 65.000, Түркияда 60.000ге чейин, АКШда 36.000, Түштүк Кореяда 14.000, деди министрдин орун басары. Андан сырткары чет өлкөдө кыргызстандыктардын жалпы 198 диаспора уюму болсо, алардын эң көбү 135 уюм КМШ өлкөлөрүндө экенин белгиледи. Бул тууралуу Азаттык башкы прокуратуранын басма сөз кызматына таянып жазды. Анда Аскат Жетигендин арызы боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, ишти аскер прокуратурасы териштирип жатканы айтылат. Ал эми 23 майда жазаларды аткаруу кызматы клубко тергөө абагында отургандарга карата кыйноолорду колдонууга таптакыр жол берилбесин жана алар укук коргоочулардын көзөмөлүндө экенин айтып, Аскат Жетигендин абакта кыйноого кабылганы чындыкка дал келбейт деп билдирген. Андан сырткары Жетиген кыйноого кабылганы тууралуу арыз жазбаганын белгилешкен. Буга чейин бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламандыкка чакыруу беренелери менен айыпталып жаткан акын Аскат Жетиген 23 майдагы сот отурумда мекеменин кызматкерлери аны 3 күн кыйноого алганын айтып, бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматына жана акыйкатчыга кайрылганын билдирген. Кеңейтилген курамга жалпысынан 33 оюнчу кирип, 27 майдан 4-июнга чейин Жалал Абад шаарында машыгуу мелдештерин өткөрүшөт. Аягында алардан 23 оюнчу тандалып алынат. 6-июнда Кыргызстандын курама командасы Бишкекте Малайзия менен ойнойт. Ошондой эле 11-июнда Оман менен беттешет. Эгерде УКМКнын башчысы Кыргыз футбол союзунун президенти Камчыбек Таршоевдин уулу ушул беттештердин биринде ойносо, анда ал Эмирхан Кыдыршаевдин негизги курамындагы дебюту болот.